19 марттан тарта Стамбул шаары, жалпы эле Түркия тынч эмес. Күн сайын 100 миңдеген адам, алардын арасында студенттер демонстрацияга чыгууда. Буга эмне себеп болду? Элди көчөгө чыгарган Экрем Имамоглу ким? Эрдоган негизги атаандашын шайлоодон четтетүүнү көздөйбү? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Каналга катталыңыз. Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу 19 мартта оппозиция 2028 жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга бир нече күн калганда кармалып, кызматынан четтетилди. Аны менен кошо Түркиянын прокуратурасы 100гө жакын адамды кармоого ордер берген. Алардын арасында Стамбул мэриясынын жогорку даражалуу кызматкерлери да бар. Ошентип, Имамоглуга кылмыштуу топту жетектөө жана коррупция боюнча кине коюлган. Анадолу маалымат агенттиги болсо, ага карата терроризм боюнча дагы иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле өлкөдө тыюу салынган Күрд ишчилер партиясынын колдоого да айыпталып жатканы айтылды. Имамоглу өзү ага коюлган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук болгонун айтууда. Ал кармалгандан тарта бир нече сааттан суракка алынып, 23 мартта коррупция беренеси боюнча сот бүткөнгө чейинки мөөнөткө камакка алынды. Бирок сот канча убакка созулат белгисиз. Имамоглу кармалганга чейин анын диплому боюнча чыр чыккан. Өлкөнүн башкы прокуратурасы мэрдин Түндүк Кипрдеги университеттен Стамбулга которулуусунда мыйзам бузуулар болгондугунан шектенген. Стамбул университети болсо анын жогорку билим боюнча дипломун жокко чыгарган. Ал эми Имамоглунун дипломунун жокко чыгышы президенттикке талапкерлигин коюуга тоскоолдук жаратмак. Себеби Түрк конституциясына ылайык өлкө башчылыгына жогорку билимдүү гана адамдар келе алат. Анын диплому боюнча чырдан кийин студенттер да протестке активдүү катышууда. Мэр кармалгандан кийин оппозициялык партиянын лидери Өзгүр Өзел Стамбулда жеңишке жетишкен Имамоглу Türkiye'de de жеңишке ээ бола аларын айткан. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi kaybedecekti. İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu da Türkiye'yi kazanacaktı. Ал эми Имамоглу өзү кармалар алдында бийликти элдин эркин узурпациялоого айыптаган. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek evin 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. Ал эми Түркия президенти протестке чыккандарды сындап, оппозициялык республикалык элдик партияны тынчтыкты бузуп, коомдо каршылык жаратууга аракет кылууга айыптады. Görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki, gayri ahlaki ve antidemokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. Шаар бийликтери митингке чыгууга 26 мартка чейин тыюу салганына карабастан, Түркиянын ар аймактарында бир нече күндөн бери протесттер уланууда. Өлкөнүн аймагынан тышкары дүйнөнүн бир нече шаарында протесттер, жүрүштөр өткөрүлүп жатат. Анын жүрүшүндө полиция менен толкуган элдин арасында кагылыштар болуп, нааразы тарап полицияга кислота чачканы айтылган. Ал эми полиция көздөн жаш агызуучу колдонуп суу чачышкан. 22 марттагы толкундоолордо 323 киши кармалды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга, көп адам чогулган жерге барбоого чакырды. Ошондой эле коопсуздук үчүн эл топтолгон иш-чараларга катышпай, жергиликтүү органдардын көрсөтмөлөрүн так аткарууну өтүндү.
23 мартта Имамоглунун президенттикке талапкерлигин дээрлик 15 миллион адам колдой турганы белгилүү болду. Бул Туркиядагы шайлоочулардын 4/1 бөлүгү. Оппозициялык республикалык элдик партиянын лидери Өзгүр Өзел Режеп Тайип Эрдоганды мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Имамоглу 53 жашта 2019 жылы Стамбулдун мэрлигине аттанып, шайлоодон мурдагы премьер-министр Бинали Йылдырымды жеңип алган. Бирок добуш берүү убагында мыйзам бузуу болду деген жүйө менен жыйынтык жокко чыккан. Ага карабай кайра шайлоодо кайра жеңген. Ал эми 2024 жылдагы шайлоодо да Мурат Курумдан көп добуш алган. Түркияда Стамбулдун мэрлиги маанилүү кызмат болуп эсептелинет. Айрыкча Эрдоган үчүн. Анткени ал бийликте турганда анын тарапташтары Имамоглуга 3 жолку шайлоодо тең утулуп калган. Стамбулда 15 миллиондон ашык киши жашайт. Шайлоонун жыйынтыгы кандай болоорун бул шаардын тургундары чечиши мүмкүн. Имамоглу 2023 жылы президенттик шайлоого аттанууга аракет кылган. Ошол убактагы сурамжылоолор элдин көпчүлүгү аны Эрдогандан да көп колдогонун көрсөткөн. Бирок Имамоглу шайлоого талапкерлигин кое алган эмес. Ал жогорку шайлоо кеңешинин кызматкерлерин мазактаган деген айып менен 2 жыл 7 айга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыккан. Анда ал чиновниктерди жинди деп атоого айыпталып, мэрге саясий иштер менен алектенүүгө тыюу салынган. Имамоглу чечимге даттанып, ал кызматын кармап калууга жол берген. 2024 жылы Режеп Тайип Эрдоган өзү Имамоглуну жалган жалаага айыптап арыз берген. Анда ал мэр атаандашын эл алдында кемсинткенин билдирген. Бул иш боюнча күнөөлүү деп табылса, 4 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Азырынча бул иш боюнча сот өкүмү чыга элек. Ушул жылдын башында Стамбул прокуратурасы Имамоглуга каршы дагы бир тергөөнү баштаган. Анда ага дагы анын шериктерине каршы мурунку иштер боюнча тергөөнүн жүрүшүнө таасир этүүгө аракет кылган дешкен. Бул дооматтарга Имамоглунун президент жана өкмөт оппозицияны басуу үчүн сотту колдонуп жатат деген сөзү себеп болгон. Айрым эксперттер бул окуялардан улам өлкөнүн экономикасы олуттуу зыян тартарын билдирүүдө. Анда инфляция жогорулап, экономиканын өсүшү басаңдай турганын айтышууда. Бул толкундоолордун артында түрк лирасынын курсу кескин түшүп кетти. 18 мартта лиранын сомго карата курсу 2 сом 37 тыйын болсо, 19 мартта 2 сом 25 тыйынга төмөндөгөн. Ал арада Евробиримдик менен Германия Имамоглунун кармалышын айыпташты. Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын президенти болуп 2014 жылы шайланган. Андан бери дагы 2 жолу шайлоону жеңди. Келерки шайлоо 2028 жылы өтөт. Ал эми анын башкы атаандашы Экрем Имамоглу президенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөтө алабы же жокпу азырынча айтуу кыйын. Анткени ал оор кылмыштарга айыпталып жатат. Көчөгө чыгып бийликке өз талабын койгон 100 миңдеген адамдын үнү Эрдоганга жетери дагы күмөн. Себеби түрк президенти Имамоглунун тарапташтары демонстрацияга чыгуу эч нерсени өзгөртө албастыгын так кесе айтты. Бул толкундоолордун жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Пикириңизди жазыңыз.